Учурда өлкө башчысынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгы боюнча калк арасында кызуу талкуулар жүрүп, ага байланыштуу илимий конференциялар өткөрүлүүдө. Бул программа өз учурунда чыгып, жаңы Кыргызстанды курууда улуттук уюткулуу багыт болору тууралуу пикирлер айтылууда. Жарлыктын өзөктүү мааниси жөнүндө белгилүү окумуштуулардын бири Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, 3 жана 2 даражадагы Манас орденинин ээси, тарых илимдеринин доктору профессор Өскөн Осмонов кеңири баяндап берди. Бул программанын эң негизги багыты бул мындай деп башталат да. Кыргыз Республикасынын жарандарынын эң башкы байлыгы жана сыймыгы эгемен мамлекет деп. Эгемендүү мамлекетке ээ болуу деген бардык эле этностордун тагдырына жазылган эмес. Азыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө Кыргызга окшогон 5000ден ашык этностор бар. Майдаларын эсептегенде 7000ден ашык деп айтылат. Ал эми эгемендүү мамлекетке ээ болгон элдер бул 200дөн ашпайт. Байыркы доордон бери мамлекеттерге ээ болуп, ар кандай себептер менен мамлекеттүүлүгүн жоготуп койгон дагы элдер бар. Айрым элдердин аты дагы унутулуп калды. Бир нече ондогон миллион калкы бар элдер дагы азыркы мезгилде мамлекети жок. Бөлөк мамлекеттердин курамында көз каранды абалда жүрөт. Кыргыз аты тарыхта жазылып калгандан бери эле аз сандуу болгон. Ошол аз сандуу эл кандайча жоголбой, тарыхтын туңгуюгуна түшүп кетпей, ушул күндөргө чейин сакталып, анан эгемендүү мамлекетке ээ болду деген суроо туулат. Анткени кыргыз эли азыркы мезгилде эле этникалык кыргыздар 4 миллиондон араң ашты, калкыбыз 7 миллиондон өткөнү менен калганы бөлөк улуттун өкүлдөрү. Биздин мамлекетибиз көп улуттуу мамлекет. Ошонун ичинде ушу кыргыздардын жоголбой сакталып келгендиги бул чоң феномен катарында жеке эле ушул Кыргызстандын окумуштууларын эмес, дүйнөнүн окумуштууларын дагы таң калтырып келет. Мына уңгу жолдо туура белгиленгендей, ушул кыргыз элинин сакталып келишинин эң негизги себептеринин бири бул өзүнө таандык улуттук наркынын болгондугу, улуу дөөлөттөрүнүн болгондугу. Анан бул кыргыз элинде баатырларынын миң болуп, анан башчысынын бир болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушу ынтымак менен келгендигинде болот. Ошол ынтымактын натыйжасында тарыхый маалыматтар боюнча кыргыз элинин аты 5-кылымдын аягы, 6-кылымдан баштап Энисейде атагы чыга баштаган. Мына кыргыздар өзү негизи тарыхта 2 бөлүктөн Тянь-Шандык кыргыздар, анан Энисейлик кыргыздар деп. Тянь-Шандагы кыргыздарга караганда Энисейлик кыргыздар күчтүүрөөк өнүккөн. Сызянгундар деп Кытай тарыхчылары жазгандай, бул темир эл, темирди иштеткен уста эл. Ошонун сырын эч кимге айтпай, өтө курч курал жарактарды жасаган эл. Ошо орто ылымдарда кайсы элдин курал жарагы күчтүү болсо, биринчиден, экинчилердин алардын руху күчтүү болсо, бириктирген идеологиясы күчтүү болсо, анан наркы күчтүү болсо, ошол эл күчтүү өнүгөт экен. 15-кылымдан баштап кыргыздар азыркы территорияга топтоло баштаган. 16-кылымдын башында Санжарада Тагай би деп айтылат. Ушу кыргыздарды бириктирип, өзүнчө хандыкка бириктирген, ушул эң сонун жерди урпактарына калтырган. Эми Россиянын белгилүү окумуштуусу деп коебуз, Чокон Валихан өзүнүн эмгегинде жазат. Кыргыздарды мусулман деп да айтууга болбойт, капыр деп да айтууга болбойт. Булардын өзүнө таандык ишеними бар деп. Анан бул ислам дининин тарашы бул кийинки отурташка заманга өткөндөн кийин болуп калды деп айтсак болот. Эми бул жерде уңгу жолдо ислам дини, диндер жөнүндө дагы өзүнчө бир атайы жазылып атпайбы.
Мында дагы айтылып атат, ушул ата бабабыз ошо макул түштүк Кыргызстан эртерээк, түндүк Кыргызстан кечирээк болсо дагы, акырындык менен мына Ханафи мазхабындагы элдин каада салты менен жуурулушкан, каада салтын, кийим кечесин, аң сезимин бузбай турган, ушул айкалышып өсө турган ушу Ханафи мазхабын биздин ата бабалар кабыл алган. Улуттук салтыбыз менен, улуттук наркыбыз менен, улуттук өзгөчөлүктөрүбүз менен ушул исламды айкалыштырып, оңгу жол программасы чыккандан кийин биздин тарыхчылардын алдында чоң маселелер коюлду. Ушул оңгу жол программасында дагы ошол ата бабанын өткөн жолун кеңири чагылдыра турган бул тарых илими, анын ичи мына гуманитардык илимдердин баардыгы тең. Мына кыргыз философиясы болобу, кыргыз маданиятын изилдеген окумуштуулар болобу, Манас үчилтигин изилдеген окумуштуулар болобу, анан ошонун ичинен эң эле көп жоопкерчилик жүктөлгөн бул тарыхчыларга болуп калды. Мына буга чейин биз ошо бабалар баяны деген бул оңгу жолдун баяны дегендей түшүнсөк болот. Бизде мына кыргыз тарыхчыларынын ассоциациясы бар да, бабалар баянын четинен баяндап жазуу жөнүндө милдет койгонбуз. Өткөн жылы мына бабалар баяны деген китеп жазып чыгарып, буга сөз кылып аткан Тагай би бабабыз жөнүндө. Кыргыз элинин бириктирүүчүсү, 16-кылымдын башында хандык түскөн, көз карандысынын символу, канча жыл түрмөдө жатса дагы өзүнүн жана кыргызды бириктирем деген идеясынан баш тарткан эмес бул адам. Мына ошол адам жөнүндө жазылды. Биринчи чыгарылышы деп коелу. Мына жакында ошол экен экинчи чыгарылышы чыкты. Бабалар баяны, анан кийин Калыгул Олия, анан Ормонхан Турдакун Усубалиев. Калыгул Олия жөнүндө айтканда, бул оңгу жолдо да айтылат. Ошол мурдакы мезгилден баштап, жана сиз айтып аткан Толубай Сынчы, Токтогул Ырчы дегендер булар 14-кылымда жашап өткөн. Баягы Чыңгыз хандын империясы бөлүнүп, ошо Жаныбек хан деген хан болгон, мына ошолордун мезгилинде чыккан адамдар. Атактуу Олия Санчы Сынчы, Жээренче Чечен, Асан Кайгы деген укмуш адамдар өткөн, ар кайсы кылымда ошондон бери. Мына ошолорду чагылдырууга аракет кылып атабыз. Анан оңгу жолду айтып атпайбы? Ошол улуу ойчулдардын тарбиялык мааниси терең, кийинки мезгилде макал лакаптарга айланып кеткен, жанагы кыргыз элинин наркын, философиялык ой толгоолорун чагылдырган адамдардын эмгектерин көбүрөөк жаштарга, элге таратуу деп атпайбы? Ошол максатта мына быйыл 240 жылдыгы болот. Ушу Калыгул Олиянын мыкты философиялык ойлорун элге таратуу. Ошо жаштарга айтаар элем, Кыргызстандын эң негизги байлыгы бул билим. Эң негизги байлык. Бул алтын эмес, күмүш эмес, көмүр эмес, бөлөк кендер эмес. Биздин негизги байлыгыбыз бул билим. Билим менен гана биз алдыга чыга алабыз. Унитардык мамлекет ар кандай элдердин өкүлдөрү жашайт. Ошол эл достугун бекемдөө, чагымчылдыкка жол бербөө, ушул башкы максаттардан болуп турат да. Мына бул багытта Кыргызстанда абал дурус деп эле ойлойм мен. Ушу баардык улуттарга биз ызаат менен, сый менен мамиле кылабыз. Кыргыз улуту мына титулдук улут катарында бизде чоң жоопкерчилик турат. Бөлөк улуттун өкүлдөрүнүн алдында. Алардын маданиятын сыйлоо, тилин сыйлоо, каада салтын сыйлоо, мына ушул багытта тарбия иштерин жүргүзүү деген маанилүү иш турат. Мына биз дагы студенттерге сабак өткөн окутуучу катары ушул жагына өзгөчө көңүл буруп, ушу эл достугун чыңдаганга аракеттерди жасап атабыз.